Филиппинде катталган Копу тайфуну күчүн басаңдатып өлкөдөн алыстады. Бирок 60ка жакын кишинин өмүрүн алып, бир нече шаарларды жараксыз абалга келтирди. Сан-Луис шаары кырсыктан көп жабыркаган. Дарыянын жээгинде жайгашкандыктан шаар бүтүндөй суу астында калган. Өлкөгө табият кырсыгы өткөн жумада келген. Сан-Луис шаарынын жашоочулары коопсуз жайларга көчүүгө аргасыз болушту. Бирок нөшөрлүү жаандан тургундар көчүп барган айрым лагерлерди да суу каптаган. Ang Panginoon na lang makatulong sa atin. Бир гана жараткан бизге жардам бере алат. Көчүүдөн башка аргабыз жок эле. Кичинекей үйүбүз да суу астында калды. Ang baba ng bahay namin. Жергиликтүү жашоочулар мындай табият кырсыктарына көнүп калышкан. Бирок бул ирет өтө күчтүү болду. Ошентсе да тургундардын айрымдары кайыктарын пайдаланышты. Элдерди көчүрүүдөн башка аргабыз жок. Бул аймак дарыянын жанында жайгашкан. Бирок мындагы жашоочулар суу ташкындарына көнүп калышыптыр. Баарында кайыктары бар экен. Копу тайфуну миллиондогон тургундарды оор абалда калтырды. Турак жайлар талкаланган. Жалпысынан 150 миллион долларлык чыгымга учурашты. Учурда 100 миңдеген жашоочулар убактылуу жайларда күн кечиришүүдө.